Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен эртең мененки оңой жана кооз тамакты көрсөтүп берем. Андыктан мени менен бирге болуңуздар. Бизге 2 сосиска керек болот. Аны экөөсүн тең ортунан бөлүп алып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кооздоп кесип алыңыздар. Эми 2 четин зубочистка менен бириктирип алуу керек. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алдым. Кызыган отко сосисканы салып, ал эми ортосуна болсо жумуртканын сарысын салуу керек. Орточо температурада капкагын жаап бышыруу керек. Мына биздин жеңил тамагыбыз даяр болду. Даярдап көрүңүздөр, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.